Assalamu alaikum достор. Быйылкы май негедир аябай ысык болуп жатат. Ошонун негизине ушундай суусундуктарды көбүрөөк тартууну чечтим. Бүгүн болсо коктейль жасайбыз. 2-4 коктейль болот. Анда эмесе баштайлы. Алгач эле биринчи коктейлибиз бул банановый. Бир бананды видеодо көргөзүлгөндөй кылып туура алабыз. Бананыбызды толук туурап болгон соң биз блендердин идишине салып алабыз. Андан кийин эле анын үстүнө бир мороженойду, каалаган мороженойду алсаңыздар болот. Мен ушундай пломбир мороженойн алдым. Аны дагы бөлүп үстүнө банандын үстүнө салабыз. Мороженойду кошуп алдык. Эми болсо ванильный сахар кошсоңуздар болот, же болбосо башка даам берүүчү башка нерселерди да кошсоңуздар болот. Мен болсо балды коштум, пайдалуураак болсун деп. Андан кийин эле 300 мл сүтүбүздү куюп, блендердин үстүн жаап, жакшылап аралаштырып алабыз. Аябай жакшылап аралаштыргандан кийин бизде дал ушундай суюк масса даяр болуш керек. Эгерде коюураак болуп калса, бул смузи болуп калат. Андан кийин эле бокалдарыбызды алып, дал ушундай кылып коюп, аны биз банандын башка бөлүгү менен коздоп алсак дагы болот. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша ар кандай коздоо боло берет. Үстүнө шоколад дагы коздоп койсоңуздар болот. Мынакей караңыздар, биздин банановый коктейлибиз даяр болуп калды. Аны биз ошондой трубочкалерди салып, конокторубузга, үй бүлө мүчөлөрүбүзгө бере берсек болот. Анда эмесе экинчи коктейлибизге өтөлү. Биздин экинчи коктейлибиз бул клубунай менен жана банан менен жасалган коктейль болмокчу. Эң алгач эле жарым бананды дал ушундай бөлүктөргө бөлүп эле сразу блендердин ичине салабыз. Андан кийин эле биздин тазалап жууп алган клубунайыбызды үстүнө салабыз. Клубунайды жасаадан мурун морозильникке салып бир аз тоңдуруп алсаңыздар дагы болот. Тоңдурбай деле жөн эле сразу эле кошуп койсоңуздар дагы болот. Салып алдык. Эми болсо биз биздин пломбирди салабыз. Мынакей караңыздар, биз мороженойду дагы салып алдык. Эми болсо баарынын үстүнө сүттү кошобуз. Жана ошондой эле бал кошсоңуздар болот, ванильный сахар кошсоңуздар болот. Каалагандай кылып өзүңүздөргө кандай жакса ошондой кылып жасап иче берсеңиздер болот. Анда эмесе блендердин үстүн жабабыз. Аны дагы аябай жакшылап аралаштырып жиберебиз. Дал ушул жерде айта кетейин, мен сүттү азыраак кылып, клубунайды көбүрөөк салган үчүн бир аз смузиге окшоп коюураак болуп калды. Андыктан мен жарымын куюп алгандан кийин үстүнө дагы сүттөн кошуп, дагы бир жолу аралаштырып жибердим. Ошондо биздин коктейлибиз суюк болуп, жакшы болуп чыгат. Мынакей караңыздарчы, биздин экинчи коктейлибиз клубунай менен банандын аралашмасы аябай сонун, түсү дагы аябай сонун болуп чыкты. Өзү дагы аябай даамдуу болду. Ушинтип бокалдарга куюп алабыз дагы, аларды дагы коздоп, клубунайды чекесине коюп, ар кандай кылып коздойсуздар. Үстүнө шоколадты андай теркадан өткөрүп коюп койсоңуздар дагы болот. Ар кимдин өз фантазиясына карап коздой берсеңиздер болот. Дал ушундай кылып трубочкалерди салып, конокторубузга, үй бүлө мүчөлөрүбүзгө бере беребиз. Мынакей биздин эки коктейлибиз тең даяр болуп калды. Экөөнү тең дал ушундай кылып коздоп, үйдөгүлөргө бердим. Аябай мактап ичишти, дагы дешти. Ошон үчүн сиздер дагы балдарыңызга эмне жасап берем ысыкта деп ойлонуп турган болсоңуз, дал ушул коктейлди жасап бериңиздер. Үй шартында оңой болот, жана дагы аябай даамдуу болот экен. Көчөдөн башка нерселерди алып бергенден көрө ушинтип коктейлди өзүңүз эле үйдөн жасап алсаңыз болот. Видеону дал акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дагы жаңы рецепттер менен, жаңы видеолор менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз.